Ар бир көйнөк бул жөн гана кездем эмес, бул идея, табит жана тынсыз аракеттин жемиши. Сахнадагы жаркыраган образды көргөндө көпчүлүк анын артында кандай эмгек, кандай чыгармачылык жатканын ойлой бербейбиз. Бүгүн биз кыргыз шоу бизнесиндеги жылдыздардын өзгөчө образын жараткан белгилүү дизайнер менен бир күн өткөрөбүз. Эскизден башталган чыгармачылык сапар кантип сахнага чейин жеткен? Бир күн ичинде канча кардар кабыл алынат? Келгиле мунун баарына чогуу күпөө бололу. Ассалаумалейкум. Жаштарбы, жакшы. Рахмат. Бүгүн политехтен эле башталыптыр күнүңүз. Ооба, сиздерди атайын азыр өзүм билимимди жогорулатуу максатында доктор наук болоюн деп кайрадан биздин өзүбүздүн универге тапшырганбыз. Буга чейин мен Славян университетин бүткөм. Азыр билимимди политехтен жогорулатып аткан учурум. Азыр окуудан чыктым, сессиялар бүтүп, каникулга тарап аткан учурубуз. Мода дегенде көп бизде да эми популяризация боло баштады го, акыркы. Ооба. Мен азыр иштегениме, окууну бүтүп, үйрөнүп баштаганыма, профессионалдуу түрдө жумуш баштап жатканыма быйыл 10 жылдай болуп калды окшойт. 2016-жылы мен Славян университетин бүткөм. 2016. Азыр 26, 10 жыл аралыгында 10 жыл өткөн соң кайра билимимди жогорулатууну туура көрдүм да. Мен окуп жүргөн учурда, вот сиз айткандай эле, бир аз Кыргызстанда модага тиешелүү, мода боюнча, дизайнерлик кесип боюнча бир аз билим дагы, илим дагы аз болчу да. Жок, обычный калпак. Бир эле витте калпагыбыз бар эле го, узун калпагыбыз бар эле го. Ооба, түшүнүк аз болчу. Кимдир бир аны кийгиси келет эле, кимдир бирөө кийгиси келбейт эле. Бирок азыр Кудайга шүгүр, калпактын эле бир мен калп айтып барсам бир 30дан ашык түрү болуп кетти окшойт. Ооба, түрлөрү көп. Азыр мурдагы жылдарга караганда мурда айымдар көп модага кызыгышса, азыр мырзалар кызыгып башташты. Ар бир көчөдө жүргөн ар бир адамды карасаң, саркеч кийингенге, модалуу кийингенге өтүштү, өзүнө жараштуу кийим тандоого өтүштү. Бул дагы сүйүндүрөт. Андан сырткары дизайн кесибине кызыккан адамдар да көбөйдү, студенттер да көбөйдү, эркек мырзалар да көбөйдү. Ооба, мисалы мен азыр өкүл балам, азыр өзүңүз да оценка кылып бериңиз. Могул мен өкүл баламын иши, жумушу. Тигип берген. Тигип берет. Бут кийимден баштап полный. Ал кутюрьер болуп иштегиси келип атат азыркы учурда. Анын планы мындай, өзгөчөлүгү мисалы мондайдан 5 тикти, мондайдан 5 тикти, бут кийимден 5 бири-бирине уйкаша турган образ кылды дагы. Мисалы бир сезон кылып берди да. 3 ай бою могул кийимдерди бири-бирин алмашып кийсем бири-бирине кайталанбайт күнүм деди да. Ошондой логиканы берди. Дизайнердин тандоосу сонун. Бул жактан биринчиден капсульный коллекция кылып иштейт экен. Стилизация жагы жагат. Бул көрүнүш дизайнер үчүн иштөөгө дагы оңой болот. Андан сырткары көп кардары болот да. Себеби бизнес үчүн да жакшы деп ойлойм. Анткени биз буну каяктан келдик? Мисалы мен өзүм бизде кыргыздар негизи көйнөк тандоо, кийим тандай албайбыз го. Мисалы бизде ошондой. Мен студент кезимден бери кийим алганда сөзсүз шерик менен барабыз. Дос менен же эжең менен же дагы бирөө менен. Ошондо эң кызык жери тандаш кыйын экен да. Убакыт көбүрөөк кетип калат экен выборго. Мисалы боско кирсең деле, жакка кирсең же размери жок болуп калат. Бул жерде деген размерден сырткары дагы өң келбетке тиешелүү болгон цвет тандаш керек, материалдын кандай материал силерге жарашат, ткань кездеме жарашат, ошол сыяктуу жагы да бар да. Бул жерде азыр дизайнер менен иштешүү эмес, стилист менен иштешүү дагы мода болуп аткан учурда. Азыр бизде кыргыздар стилист эмне ким, дизайнер ким экенин дагы айырмалап биле башташты да. Себеби стилисттер адамдарды кийинтип башташты. Биздин шоу бизнестагы стилисттер менен иштеп баштады. Мурда деген дизайнерлерге кийим тиктиртип коюп эле кийип алышчу да.
стилист менен иштеген бул такыр башка нерсе да. Стилисттин иши совсем бөлөк. Албетте. Бул мындай айтпа, уролог, гинеколог дегендей экен да. Ооба, айырмачылыгы бар. Себеби стилист деген тикпейт. Болгону стилдүү кийимдерди адамдын түзүлүшүнө, өң келбетине жарашыктуу кылып туруп кийинтип берет да. Негизи буга каяктан кызыкмас? Буга чейин мен башында айткандай медицина жагына дагы кызыкчумун. 11-класска чейин мен көбүнчө медицина тармагына кызыгып, ошого аракет кылчумун. Бирок карап отурсам медицина тармагында адистер көп экен да. Мен үчүн көп болду да. Дизайн тармагында иштеген адистер чындыгында аз экен. Эркек мырзалар такыр эле жок да. Ошондуктан эмне үчүн мен жазбашым керек? Творчество жагы бир жагынан мага жакын болгондуктан ошол кесипти тандоого аракет кылдым. Дефицит эмени тандапсыз да? Эч кимде ал малда жашачын эле менталитетке дагы бир аз эме болсо керек да? Ошондо кандай каршылыктар болду? Тоскоолдуктар чындыгында көп болгон. Башында окуп баштаганда эле, бул кесипти тандаганда эле ар кандай ой пикирлер, түшүнбөстүктөр болгон. Эмне үчүн эркек туруп бул кесипти тандаган? Бул деген дизайн кесибини мурда тигүүчү деп эле билчү да баарычы. Тигүүчү, эркек тигүүчү дегенди кыргыз чөйрөсүнө бир аз жат көрүнүш болчу да. Ошондуктан бирок эркек мырзалар дүйнөнү багындырат да мода тармагынданчы. Ошону мен карап билгендиктен бул мода тармагында эркек мырзалар көп болгондуктан ар кандай сын пикирлерге көз салып, өзүмдүн көңүлүмдү түшүрүп, маани бергим келген жок да. Бирок аракет кылдык. Азыркы учурда андай сөздөр жок чындыгында. Ооба, уже фокус давление эле болуп тур да, сиздики фокус болуп тур да аслында. Башында деген элден сын болгон, андан кийин үй тараптан болгон, салам алейкум. Жакындардан. Андан кийин жакындардан болгон, бирок азыр деген жакындар баары, жакындардын, туугандардын баары сыймыктануу менен көз карашта. Элдер наоборот баары эле жакшы комментарий беришет, жакшы сөз айтышат. Себеби дизайн дегенде бул адал эмгек, жакшы көрүнүш, элдерди, адамдарды стилдүү, сулуу кылып кийинтип жүрсөң эмнеси жаман? Колуңдан келсе кийгиз, колуңдан келсе ар бир адамды сулуу көргөз, өзүнүн өң келбетине, дене түзүлүшүнө жарашыктуу кийинткенге аракет кыл, кыргыздын модасын чыгарганга, кыргыздын сулуу кийимдерин таанытканга, унутулуп бараткан кийимдерди чыгарганга эмне жетсин? Азыр окуудан чыктык. Окуудан чыгып, албетте жумушка барабыз. Жумушка? Азыр жумушка барып, жумушумду көргөзөйүн силерге. Күн сайын ушундай көрүнүш, эртең менен окууга келем, андан кийин жумуш. Эртең менен канчада жумуш? Окуу? 8-де? Ооба, ар кандай. Машина, эмне машина? Баасы качан алгансыз? Мен билгендер билсе керек, мен машинаны тандабайм чындыгындачы. Мага болгону ыңгайлуулугу керек, тазалыгы керек, жаңылыгы керек да. Ошондуктан бул Кытайдан чыккан Жили Манжара деген. Буга чейин 2023-жылы дагы ушул эле марканы айдагам. Быйыл 2026 кылып туруп кайрадан эле жаңылаттым да. Ошондуктан Жили Манжара кыймылдаткыч күчү 2. Электро? Жок, бензин. Бензин? Мага деген мындай да, кээ бирлер Toyota, Lexus ары бери деп эметишет го. Ал жерде мага машинаны алса, жаңысы болуш керек да. Ошондуктан азырынча мен 200 миңдик, 300 миңдик машина алып салондон чыгарганга бир аз мүмкүнчүлүгүм жок. Себеби башка пландар бар. Ошондуктан ушул машинага күчүм жетип аткан учуру азырынча. Баасы канча болчу? $30,000 болду. Бир айда канча штраф аласыз? Штраф
шашкан учурларда кээде трассага чыккан учурда ошол жерден штраф келиши мүмкүн. Шаар ичинде мага штраф негизи жок келсе да, мындайча айтканда. Себеби мен шашып же болбосо бирөө менен урушуп, жол талашып, андай мындай айдабайм. Мындай түз, кенен, шашпай айдаганга аракет кылам да. Кээ бирөө ойлошу мүмкүн, могу рульда кайсы аял кетип атат деген. Шашып не кылам, андан көрө правиланы бузбай түз айдаган жакшы да. Өзүм дагы давление болбойм, бирөөнүн дагы давление албайм. Ооба, кээде сигнал берип бир жерден 1 мүнөттүк жолду, даже 1 мүнөт эмес, бир 10 секундный убакытсын бергилери келбейт го кээде. Мен азыр өзүм офисимди да көргөзөм. Жумушуң дагы канчалык комфортно, таза, тыкаан болсо, сен иштегиң келет да. Себеби өмүрүңдүн бир күндүк өмүрүңдүн бир 24 саат болсо, 14 сааты ушул жумушуңда өтөт да. Ошондуктан жумуштагы атмосфераны дагы оңдогонго аракет кылам. Азыр как раз бир клиентимдин фасону үчүн, дизайны үчүн кездеме алганы баратабыз. Мен 30% өзүмдүн заказдарыма ушул бир жерден, магазинден кездеме алам. Кандай тандайбыз, кандай кездемелер менен иштейбиз, сиздерге бир аз көргөзүп кетейин. Биз азыр күн сайын келе турган магазинге келдим. Биринчи этажда бул жерде бул жерде деген күнүмдүк күн сайын кийле турган кийимдер үчүн кездемелер бар. Костюмга тигиле турган ар кандай рубашкаларга болобу. Бул жака деген бул жерде мен азыраак алам. Биринчи этаждан көбүнчө экинчи этаж. Экинчи этажда нарядный кийимдер үчүн, вечерний кийимдер үчүн ушул экинчи этаждан. Бул жактагы сатуучулар баары менен уже тууганым деле болуп калган. Баары менен күн сайын келип көрүшүп. Атмосферасы дагы сонунку эле. Кенен. Здравствуйте. Азыр мен колдоно турган көбүнчө кездемелер ушулар да. Мисалы, велюр, бархат деген кездемелер көп колдоном. Себеби мен өзүм коллекцияма тиешелүү болгон көбүнчөсү. Андан сырткары ушундай кружеваларды таштуу кездемелерди да көп колдоном. Себеби сахна, той, ташты, мындай яркостьти жакшы көрөт да. Жалтырап тургандычы. Светтерге отражаться этип. Ооба, ушул кездемелерди, материалдарды көп колдоном. Бул жакта негизи көп түрү көп. Мисалы, силер көрүп тургандай эле метри 325 сом дейт. Самый стандартный тканьдар да, бааларычы. Андан кымбатырагы бар, 1000 сомдук болгон, 2000, 1 метр $1000 болгон кездемелер да бар да. Аны менен деле иштешебиз. Себеби менде кээ бир кардарлар бар, мага деген сапаттуу кездеме тандап бер дейт. Ошого жараша метри $200, $300 болгон материалдарды да колдонобуз да. Азыр бул жерде кайсы мамлекеттерден келген? Бул жердики көбүнчөсү Индонезия, Дубай, Китай деп ушинтип турат. Ар кандай. Сиз өзүңүз кайсыдан көбүнчө колдоносуз? Мен баарын колдоном. Баарын колдоносуз. Баарын. Мен Китайын деле колдоно берем, мен Дубайын деле колдоном. Мен Европасында, Америкасында, Франция, Италиясында колдоно берем. Себеби менде кардарларым ар тарап. Чөнтөгү калыңы бар, жукасы бар. Мен баары менен да иштешкенге аракет кылам. Жукасы барларга бир аз арзаныраак кездемени тандайм, бирок өзүнүн кебетесине жарашыктуу кылып тигип берем. Бул жерде эң кымбат материал кайсы? Көрсөтүп. Бул жакта силердин эң кымбат материалдар кайсы болчу эле да? Азыр мен өзүм таап берем. Так. 2300 дейт. 1 метр элечи. Бул жерде деген мен бул кездемеден 1 метр албайм да.
Мен бир көйнөк үчүн жок дегенде 5 метр алам. Эми ойлоп койсоңор 2500дөн бир көйнөк чыгыш үчүн 15 миң сом, 20 миң сом коротушка туура келет. Бул жон гана сырткы көрүнүшү, ичинен подклад ары бери колдонуп атырып, баягы шикарно платье чыгыш үчүн эме кетет да, көп расход кетет. Вечерний платье эмне үчүн кымбат? Расход көп кеткендиги үчүн да. Мага окшогон сеткалар болот. Булардан биз деген даже кандайдыр бир сонун бир көйнөк чыгарыш үчүн мен ошол бир моундай рулонду да кетирип салган учурлар болот да. Бир көйнөк үчүн элечи. Бул жерде деген болгон бир 50 метрлик кездеме бар. Мунун еще ширинасы 3 метрден. Бул кадимки эле көрүнүш негизи. Несине кетет? Көйнөк юбкасына кетет. Жок, адамдын бою өзү 1.80 болсо да, эми биягын эсептегенде деле бул жерде 50 метр болсо, 50 метрдин бычкандан сырткары эле кескенден кийин эмелери бар да, чыгашалары, отходтору болот. Бир 50 метрдин бир 40 метр эле колдонулушу мүмкүн да. 10 метр көнчөсү бурчтарын ачыгып эле расход болушу мүмкүн. Расходторун колдонгонго да аракет кылабыз, бирок ушундай көрүнүш болот. И жанагы бар го, бир дизайнер чыгып кетти го. Бут кийимдерди ыргыттырып эле. Контент жаза болчу. Жаза койчу. Ошентип эле бул ашып калган товарлардан деле бир ушундай бир укмуштуу бир дизайн чыгып калган учурлар болгонбу? Негизи мен жазабайм, бирок жасагандар бар. Бар. Мен бирок кездемелеримдин ашыкча бөлүктөрүн топтоп өзүнчө менден ар күн сайын алып кете турган аял бар, ошого берем. Ал аял үйүндө отуруп алып, көйнөктөрдү, ар кандай курактарды, төшөктөрдү жасайт экен. Ага мен бир аз убактым жок, бирок жасаса болот. Мына ушундай азыр трендте болуп аткан материалдар да, мындайча айткандайчы. Эми велюр буларды ар бир дизайнер ала бербейт. Кээ бир материалдарды бар, мисалы любой мастер тиге албайт да. Капризный материалдар бар. Мисалы кээ бир тигүүчүгө барсаң, менде ушундай памбархтым бар, же болбосо шифон, шелкум бар десе, кээ бирлер отказ бериши да мүмкүн. Себеби ал менен иштөө кыйын. Кээ бирлер алып бузуп салышы мүмкүн. Себеби булар кымбат, андан сырткары муну кесип тиккен кыйын. Мунун деген ворстор болот, мындайча айтканда, алды арты дегендейчи, бир тараптуу кылып кесиш керек, өзүнүн правилалар, кайдалары көп негизичи. Бул жердеги дагы өзүнчө мастерлик керек болот. Материалды алдың, кестиң деген эмес да, мешокти тиксең болот ошондойчу. Ар тараптуу кылып эле, бул тарабынан да, тиги тарабынан да алып эле кесип салсаңчы, буга окшогондорго аяр мамиле кылыш керек. Отуруп алып, сылап, сыйпалатып араң-араң тигесиң. Кайсы материалды не советуйт? Рекомендацияңызда жок? Менде андай негизи жок. Андай жок, э? Ооба, бирок капризныйлар бар. Капризный за ваш каприз дегендейчи, баягы акчаңарга жараша жасап бере беребиз дегендей, жакшы төлөп беришсе, капризный материалдар менен деле иштейбиз. Кээ бирлер келет, могу кездеме менен иштеп бер дейт, бирок тигүү баасын караганда туура эмес келип калышы мүмкүн. Себеби биз кыйын фасон болсо, кыйын кездеме болсо, убакыт көп кеткендиктен болушунча биз дагы өзүбүздүн баабызды айтабыз да. Как раз азыр той сезондоруна кездеме алып, бир көйнөк үчүн башында айткандай эле бир мага азыр бир 5 метр кесип берсеңер, ушунан. Сый рахмат. Так, алдык. Эми каяка? Азыр эми жумушка барабыз. Жумушумду көргөзөйүн. Даяр көйнөктөрүм бар, коллектив менен. Офисиңизге келдик, буюрса. Кош келдиңер. Бул канча квадрат метр? Кайсыл жерде жайгашкан? Меники Медерада эле. Бул Медера көчөсү мага мындай родной көчө деп коет го десең. Бул жерде материал саткан бир
4 магазин бар, анан менин өзүмдүн офисим бар. Бул офис общий квадратурасы 220, 2 этаждан турат. Биринчи этажында менде ушундай клиент менен иштей турган жерим да. Өзүмдүн даяр көйнөктөрүм бар. Бул жакта клиент менен обсуждать этебиз ар бир келген заказды. Примерочная зона. Бул жакта өзүнчө дагы мастерлерибиз иштейт, өзүнчө кабинет бар. Бул жакты мен өзүмө кабинет жазып аткам. Пока что бүтө элекмин. Өзүм оюмча журнальный столиктерди коюп, бул жакта дагы чисто клиент принимающий зона кылып бул жакты даярдап аткан учурум да. Бакта белектердин баары ушакта экен да. Азырынча награждениялар бүт баары ушу шкафтардын ичинде. Эми буюрса кененирээк бүткөндөн кийин эметебиз, даярдайбыз. Бир секрет айтпайм, бул коробкалар эмне үчүн турат депчи. Атай алган жокмун, себеби көрүш үчүн. Мен азыр бир аз жаңы бир бизнеске аралашып аткан учурум, жаңы бир бизнеске аралашып аткан учурум. Бьюти сферасы да, сулук сферасы. Азыр бир четин чыгарып айтайын, мен өзүм продукция чыгарып аткан учурум, дизайндан сырткары дагычы. Азыр подарочный бокстар даярдап атканмын, ушундай. Бул жакта өзүмдүн фирменный косметикаларым чыгат жакындачы. Бул V Beauty деп айтылат, өзүнчө мындай ачылып, шоколадный түрдө, ичинде мен өзүм продукцияларым болот да. Азыр болгону коробкаларын алдык. Ичиндеги продукциялар разработка болуп аткан учурда. Уже акырын-акырында ар бир бренддин өзүнүн немеси болот да. Бьюти сферасы деле болот да. Экинчи этаж мастерская. Бул жерде биз иштейбиз. Бүт рабочий процесс ушул жерде болот. Жалпы канча адам бул жерде иштейт? Жумушчулар жалпы 10дон ашыгыраак. Биз ушул жерде жума күнү экөөбүз клиенттердин көйнөктөрүн кесип, даярдап иш кылабыз. Өзүңүз көрүп тургандай мындай жарык, кенен, келгенде көзүңдү сүйүндүргөн өңдөр, кабинеттер жагат да. Бул жакта мен эскиздерим, бул эскиздерди жакында эле болуп өткөн модный шоудо Ванама культ шоу деген показдагы эскиздер. Буларды уже биз тигип даярдап койгонбуз. Уже показ кылып көрсөттүк да. Даже ар бир эменин аты бар экен, Венера дейт, Айтурган дейт. Ооба, негизи модельдердин аттарын жазганбыз, кайсы кыз кийет. Кайсы кыз кийет. Бул болгону фор эскизи деп коет, жөн эле карандаш менен чийилген варианты. Мындан кийин буларды биз өзүнчө компьютер, планшет аркылуу өзүнчө свет беребиз, өң беребиз. Аны отдельно тартып чыгабыз. Бул жакта фор эскизи, чтобы наброски деп коет. Чтобы карап тигиш үчүн. Бул көбүнчөсү конструкторго тиешелүү эскиз да. Бул жерде көбүрөөк ар бир детали көбүрөөк видно да, көрүнүп турат. Монтой тиккенди кандай кыласыңар? Мындай мисалы петельный машинкалар болот. Булар жок эмеси. Аркасы. Бул кол менен эле тигиле турган жумуштар, булардын бүт баары чистая работа деп коет, ошол сыяктуу. Ошол азыр мисалы мен ошо өзүм өкүл баламан кийим ала баштагандан баштап мен бир нерсени замечать эте баштадым да. Бир эле материал эмес, адамдын колу эмгеги кеткен жерлер кымбатыраак болот экен. От кутюр деген сөз бар. Кутюрные работы деген сөздөр болот. Ошол кол менен жумуш иштер, коллекциялар, буюмдар кымбат болот да. Себеби кол эмгек бааланат.
Анан сиздерден дагы бир суроо, могу азыр көп модельдерге кийим тиге атабы. Ошонун образын башка бирөөгө кайталап тигип бересиздерби же ал индивидуально ошого эле калып калабы? Тигебиз. Тиге бересиздер. Ооба. Себеби бир атактуу инсанга удачно бир дизайн тандап калсак, ошол дизайнды биз повторно кылабыз, кайталап. Себеби ошол көйнөктү жактырып келген адамдар көп болот да. Жөнөкөй эл көбүрөөк келет. Мисалы, могул ырчынын же могул модельдин формасы мага жакты, дизайн жакты, ушуну мага кайталап тигип бер деген дейчи. Ошол модельдердин арасында сизге заказдын арасынан эч кимге мындай тикпешиң керек деген условия барбы жокпу? Болот. Ал эксклюзив булар деген эми кандайдыр бир конкурс красоты болот. Же болбосо кандайдыр бир проект болобу, ошол сыяктуу да. Мисалы, компаниялардан келген проекттер болот, ошолорду биз кайталап тиге албайбыз ошол эле. А так мындай эксклюзивно бир көйнөктү бир ырчы үчүн тиксек, кайталап аны кайрадан тиге алабыз. Себеби ал ырчынын башкы максаты биринчи кийиш керек. Андан кийин кийгендер аны кызыктырбайт да. Сон. Анан ол как раз ушул жерден сурап калайын. Сиздин мисалы заказ кылган адамдарга бул образ сага туура келбейт деп айткан учурларыңыз болгонбу? Ар дайым эле. Ар дайым эле. Ал кандай кабыл алышат муну? Эгер мага келсеңер, туура кабыл алгыла дейм да. Если мага келсеңер, мен өзүмдүн сунушумду айтам, же болбосо өзүңдүн сунушуңду айт, ошол сен каалагандай кылып биз тигип беребиз дейбиз. Көбүнчөсү менден сунуш алат, ар кандай совет алат, ошол сыяктуу да. Мисалы, сизге заказ берди, жасап бердиңиз, мага жаккан жок деген случайлар болбойбу? Ал учурлар деле болот. Эми ар бир адамдын эмеси бар да, характери, мүнөзү, ою ар кандай болот. Кээ бир инсандар бар, клиенттер бар, оюн күн сайын өзгөртүп турат да. Бүгүн келсе мындай, эртеси күнү мындай, үчүнчү күнү мындай. Анын аягында мага да жакпаган, ага да жакпаган бир дизайн чыгып калат да. Иштеп калдык, уже психологбуз. Ар бир келген адамды карап, олтуруп ушундай мындай түшүнүксүз учурлар болбош үчүн аракет кылабыз. Биринчи алганда эле эскиз чийип, детально карап, чтоб түшүнбөстүк башка болбош үчүн. Мисалы, бир кардар сизге келди, баягы эме путь клиента деп коет го. Келди, эмне иштер болот? Биринчи кезекте мага келет. Биз эң башкысы убактысын карайбыз. Кайсы убакытка бүтүш керек. Экинчиси дизайн тандайбыз, толук түрдө. Кандай узундукта, кандай силуэтте, кайсы детальдар болуш керек, кандай шовтор болуш керек, ошол сыяктуучу. Үчүнчүсү кездемени туура тандайбыз и өңүнү кандай цвет болуш керек. Андан кийин калган учурлар көбүнчөсү примерка учурларында болот да. Биз кесип даярдап туруп примеркага да чакырабыз да. 2-3 жолу адамга биз кийгизип көрөбүз. Ошол моменттер. Ошол примеркалар кылганда кандай? Ошону мен 1-2 жолу өзүм да заказ кылып тиктирип көрдүм да. Мисалы, байра толгон эжеге барып көрдүм. Барат, кийип көрөсүң, анан кайра кетирип берет, анан кайра кийип көрсөң уже кичинерээк болуп калат, барсаң чоңойт. Ошону кантип регулировка кыласыздар? Ал бир тиккенден кийин кайра сөгүлөт, кайра башынан ошол жерди тигесизби? Анан ал жерди тиккенде жиптер кайра башынан тигилген үчүн шовтору слабый болуп. Жок, андай учурлар болбойт. Себеби биз машинканы чоңураак кадам койдуруп тургузуп тигебиз да. Чыгармачылык үчүн илхомду каяктан аласыз? Мен ар жактан ала берем негизичи. Бир кандайдыр бир мамлекетке чыксам же кандайдыр бир жаңы инсандар менен таанышсам, же бир кооз жерге барсам, укмуштуу бир мероприятияларга барсам, ушул сыяктуу жерлерден өзүнчө бир илхом алам. Жаңы коллекциялар чыгыш үчүн. Ошол сыяктуу эле. Анан
жатып алып ойлоном ошол сыяктуу. Анан дагы чарчагандан кийин кандай эсаласыз? Үйгө барып эсаласызбы же Мен кофе ичип отурасызбы? уктасам эле өзүмө келем. Уктасам. Укташым керек. Мага деген бир 8-9 сааттык жакшы уйку болсо, күн сайын жакшы бир энергия менен жүрө алам. Эс алуу жагым ошол тарабы бар. Андан сырткары эми достор менен отуруп, күлүп эс алган жагы деле жагат. Ал дагы күн сайын черезден болуп турат да, андай маселелерчи, отуруштар. Бирок ар бир чыгармачыл инсанга эс алып турган, творческий ойлонуу деген сыяктуу убакыттар болуш керек. Себеби морально чарчайсың. Мен негизи физически кыйын жумуш кылбайм негизичи. Көтөрсөм 2 килограммдан ашык кездеме көтөрүшүм мүмкүн, а так мындай кыйналып деген сыяктуу физический жумуш менде көп эмес да. Меники көбүнчөсү морально, көбүнчөсү мээ иштетүү, тил иштетүү дегендей да. Жакында эле сонун мода көргөзмө өткөздүңүздөр, анан аябай хейт дагы алган учурлар болду. Казакстандан актемелер, блогерлер келди. Айтор ошондой учурлардан кандай чыктыңыздар? Негизи меники биринчи жылы эле эмес, мен 5 жылдан бери мындай чоң масштабтуу көргөзмө өткөрөм. Негизи ар бир чоң бир көрсөтмө уюштурганда сенде ар кандай хейт дагы болот и мактоо дагы болот да. Бирок ар бир адамга жага албайсың. Бирок мен өзүмдүн ишимди так аткардым деген ойдомун. Себеби мен өзүмдүн дизайнымды, кыргыздын модасын көргөзө алдым да. И чоң бир масштаб көргөзө алдым. Кыргызстанда биринчи жолу 5000 адамды чогулткан чоң аренадагы бул концерт эмес, мода кечеси. Мода кечеси бизде деген аудитория кыска да, мындай узкая аудитория деп коет го. Эгерде чоң бир ырчы болсоң, сен народный артист болсоң, кенен бир республиканы, кенен бир аймакты багынтасың да. Мода тармагына ар бир эл дагы, ар бир инсан кызыга бербейт. Ошондуктан узкий направлениядан чоң масштабтагы шоу өткөрүү бул жагы дагы кыйын, бирок биз 5000 адамды чогулта алдык. 5000 адамды жөн гана бекер чакырбастан билет сатып ошону жаба алдык да. Бүт эменичи өзүбүздү каржылай алдык. Проект өзүн өзү каржылап, плюс менен да чыктык десек да болот. Ошо сонун. Сиз негизи Кыргызстандагы мода үйүнү кандай көрөсүз? Келечекте. Кыргызстандагы моданы мен көрө алам. Себеби өнүксө болот. Азыр бул жерде деген эме эмес да. Сен Кыргызстандан болосуңбу, мамлекетиң кичинекейби же болбосо элиңдин билими азбы, ал жагынан каралбайт. Сен эгерде канчалык творческий адам болсоң, өзүңдүн идеяңды канчалык элге, мирге чыгара ала турган болсоң, ар бир инсан чыкканга туура келет да. Мисалы азыр Кореядан, Индиядан, Китайдан дүйнөлүк кутюрелер чыгып атат. Индиянын баягындай жакыр мамлекеттер, жакыр шаарларынан да чыгып атат да, мындай күчтүү инсандарчы, күчтүү кутюре дизайнерлерчи. Бизден да эмне үчүн болбойт? Бизден да чыкса болот. Биздин мамлекет, мен ойлойм, жакыр мамлекетке кирбейт, өзүнө ток мамлекет деп ойлойм. Ал эми бизге окшогон таланттуу инсандар дагы көп да, дизайнга кызыккан инсандар дагы көп. Мен өзүмдү Кыргызстандан Кыргызстан бойдон эле чектелгим келбейт. Европага, Азияга чыкканга аракет кылып аткан учурум, бирок Кыргызстанды таштабайм. Баары бир бул жакта менен өзүмдүн мода үйлөрүм болушун каалайм, өзүмдүн ишканаларым болушун каалайм да.
Кыргыз кыздары стиль боюнча эң негизги кеңешиңиз кандай? Кыргыз кыздарына. Стиль боюнчабы? Кыргыз кыздарына менин эң башкы кеңешим ар бир айымга да модада эле трендте эле кийине бербеш керек деп ойлойм. Эң башкысы өзүнүн өң келбетин, фигурасын таанып билүү керек. Анан өзүнө жараша болгон фасонду, дизайнды тандаса, мына ушул модада деп ойлойм. Ошондуктан өзүңөрдүн стилиңерди, өзүңөрдүн вкусуңарды деп коет го. Тандаганга аракет кылга, тапканга аракет кылга деп айтам да. Эгерде сен өзүңдү таба алсаң, мода тармагынан дагы, кийинүү жагынан дагы өзүңдүн стилиңди таба алсаң, бул чоң жеңиш да. Себеби стилдүү кийингенге мындай ашыкча кийинбеске аракет кыласың да. Стилдүү кийиниш үчүн сөзсүз түрдө чоң акчанын кажети жок. Мен ойлойм жок. Мен кымбат кийингенге аракет кылбайм да, мисалычы. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо алсаң болот, бирок мүмкүнчүлүгүң жок болгон учурда дагы стилдүү кийинсе болот. Арзан кийим менен дагычы. Бул жерде деген тандоо да. $1000 футболканы кандай кие аласың жана $100 футболканы кандай кие аласың дегенде эле кандай тандай аласың. Бул жерде деген өзүңдүн кийимге болгон табитиң да. Арзан көргөзүшү мүмкүн, кымбат көргөзүшү мүмкүн да. Кымбат кийимдер арзан болуп калышы мүмкүн, арзан кийимдер кымбат болуп калышы мүмкүн да. Көрүнүшү боюнча. Бул жерде деген арзан кийимдерди дагы кымбат көрсөткөнгө өзүң аракет кылышың керек и туура тандоо болуш керек. Туура табит болуш керек да. Туура табит болуш керек. Ал үчүн специалистке кайрылыш керек. Эгерде өзүңдө мындай табигый деп коет го, тандоо жок болсо, вкус жок болсо, анда албетте адиске кайрылыш керек, специалисттерге кайрылыш керек. Бирок ар бир адам өзүнүн табитин ачканга аракет кылганга болот. Кандай стиль сага жарашыктуу, кандай көйнөктөр сага жагат, ошол сыяктуу элечи. Ал үчүн дагы кызыгуу керек да. Кээ бирлер кызыкпайт да. Кийим болду, кие бериш керек. Главный жагыш керек, ошол сыяктуу да. Аны деген туура тандаш керек, ошол жагы да бар. Дагы мындай суроо. Ар бир айымдын гардеробунда сөзсүз боло турган бир көйнөк. Бул деген эми классика, стандарт деп ойлойм. Ар бир айымда кара көйнөк болуш керек. Классикалык түрдө черное платье, футляр деп коет го, ошондой элечи. Французский длинада, возможно, колу узун колдуу же болбосо кыска колдуу, өзүнө жарашыктуу, табитине жарашыктуу болгон силуэтте ушундай кара көйнөк болуш керек. Ал кара көйнөк сен үчүн бүт жакка жарай берет да. Кааласаң офиске кийип бар, кааласаң тойго кийип бар, кааласаң кандайдыр бир вечеринкаларга кийип бар. Ал ошол эле кара көйнөктү стилизовать эткен, аны көрсөткөн сенин өзүңдүн колуңда да. Кааласаң кроссовка менен кийип көр, кааласаң балетки менен, кааласаң шиш такалар менен, ошол сыяктуу. Ар кандай сумкалар менен айкалыштырып, өзүнчө бир кечеге арналып өзгөртсөк болот да. Ошондо адам келгенде, олардын баардыгын келип бир-бирден көрсөтүп түшүндүрүп берет экенсиз да? Ооба. Себеби кездеме тандайбыз. Мен моундай болгон журналга чийип чыгабыз, жазып чыгабыз. Мен атайын ушундай журнал ойлоп разработка кылып чыккам. А бул сиздердикиби? Менин өзүмдүн журналым Fashion Box деп аталат. Бул жерде деген Бул өзгөчөлүгү эмне бул журналдын? Өзгөчөлүгү бул жерде ар бир дизайнердин колунда боло турган журнал да. Правила деп коет го. Кандай кийимдерди
кантип кабыл алса болот, кантип кессе болот, кантип тиксе болот, андан кийин кантип заказ кабыл алса болот да. Бул жерде деген ар кандай бир 60тан ашуун клиенттердин өзүнүн размерлери, базасы сенде болот да. Ар дайымкы клиентиңдин размери бул жерде сакталуу болот да. Мындай айтканда сиздин 10 жылдык опытыңызды бир китепке киргизипсиз да? Антсе деле болот. Бул Кыскача болгону фэшн тармагындагы Алипе десек да болот да. Могул жерде полный нерсе бар экен да. Мисалы, МКнын размери 46 экен, 48 да болот экен. Рост дейт. Бул жерде ушундай түшүнүктөр бар. Бул жаңы чыгып аткан дизайнер болом дегендер үчүн жакшы бир эме да. Помощник деп койсок да болот. Сиз баса үйрөтөсүз, шагирттериңиз бар. Ооба, үйрөтөм. Бир популярдуу шагиртиңиз бар болчу. 7-8 жылдан бери окутуп келем. Менде 200дөн ашуун окуучу чыгаргам. Баары көбүнчөсү көпчүлүк бөлүгү успешно өзүнүн жумуштарын аткарып аткан учуру, атактуу дизайнерлерибиз деле бар менден чыккан. Көбүнчө кыздарбы же эркек балдар да барбы? Эркек балдар да бар, кыздар дагы бар. Азыр бизде модада көбүнчө аял кишилерден кеңеш сурайбыз. Бул аял кишилерге кандай кеңеш? Бирок бунусунда негизи эле аял кишилерге дагы, эркек кишилерге дагы кандай кеңеш бересиз кийинүү боюнча? Сөзсүз түрдө бренд алып кийиш керекпи же лучше бир жолу сизден келип туруп консультация алып койгон жакшыраакпы? Эми азыр башында айткандай эле биздин эркектер дагы азыр жакшы кийинип баштаган. Бар стилдүү кийинген мырзалар бар. Бул жерде алар өзүнүн тайын таап алгандар деп айта алам да. Алар өзүнүн жарашыктуу кийимди тандап билгендер деп айта алам. Менин кеңешим эмне, если түшүнүк болбой атса, өзүңөргө тиешелүү кийимдерди тандай албасаңар, анда ар кандай стилисттерге кайрылыш керек, же болбосо дизайнерлерге кайрылыш керек. Биз эми эмне кылабыз? Биз деген тигип даярдайбыз. Стилисттер болгону силерге жакшы бир кийим, даяр кийимдерди тандап бергенге аракет кылышат да. Стилдүү кийинтиш үчүн. Биз деген стилдүү кийимдерди чыгарып беребиз. Ошол. Арзыбек мырза, бир күн убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн сизге чоң рахмат. Биздин көрүүчүлөргө деле кызык болду деп ойлойм. Анткени бул баягы жаңы программа болгон үчүн эми башталып атат кызыкча. Буюрса, сизге кандай болду өзү? Мага жакты. Негизи мен көптөн бери интервью бере элек болчумун. Бир 5 жылдан бери чындыгындачы. Мындай кенен өзүм жумушум боюнча айтып бергим келип жүргөн. Негизи жакшы бир подкаст чыкса же кандайдыр бир берүү болсо, кайрылалы же болбосо сүйлөп берейин дегенчи. Чакыруу үчүн чоң рахмат, келип бергениңерге чоң рахмат. Менде бир кичинекей белек бар. Бул менин өзүмдүн брендимден. Сиз үчүн, Достор, бул чыгарылыш кызыктуу болду деп ойлойм. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.